урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда калыс теле берүүсү. Биз студиябызда маанилүү саясий темаларды талкуулайбыз. Жана бүгүн биз талкуулай турган темабыз ушул Кытай элчилигине берген, ижарага берилген жер жөнүндө талкуулайбыз. Биздин студиябыздын коноктору Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Аматов Рыспай Аматович жана жарандык активист Бусурманкулов Айбек мырза. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер биздин студиябызга. Ушул өткөн жумада аябай бир чоң талкуу жаратты ушул маселе. Анан башында ушул кээ бир маалымат каражаттары бир тараптуу эле маалымат берип, мындай социалдык тармактарда дагы өтө бир талкуу жаралып кетти да. Андан кийин башка маалыматтар чыга баштады. Бул жер буга чейин эле берилген деп, ар кандай пикирлер айтылып атты да. Ушул боюнча башында түшүндүрүп берсеңиз, бул негизи жер качан берилген, мунун негизи абалы кандай болгон, ким кабыл алган? Саламатсыздар, кутман кечиңиздер менен. Рамазан айында орозо кармап аткандардын орозолору кабыл болсун. Биринчиден, бул жер тууралуу айтып кетсек, биздин кезектеги 16-чы Бишкек шаардык кеңешинин сессиясында ар кандай маселелер деген өзүбүздүн бөлүк бар. Күн тартибинде ошонун ар кандай маселелерде 3-чү кезекте турган маселе болгон бул. Бирок тилекке каршы шашылып кеттүү же кандай түшүнбөй бир кырдаал болуп кетти. Төрага ошол маселени 3-чү маселеден ар кандай маселелердин биринчисине жылдырып, сураныч иретинде депутаттардан ошол маселени мындай шашылыш иретте карап бериңиздер деген сураныч өтүнүч болду. Бирок биз көпчүлүк депутаттар, жеке мен дагы ошо биринчилерден болуп, ал маселени мындай сыртынан эле күн тартибине киргенге байланыштуу тааныштык алыс болгондон биринчиден, экинчиден мен ошол туруктуу профилдик комиссиянын мүчөсү катары ушу жер маселелери, шаар куруу, архитектура бул маселеден алыс болгондугу үчүн бул маселеге каршы чыктык. Каршы чыгып токтотуп, ал маселе ал күнү кароодон өтпөй калды. Кийинки күнгө чейин биз ошол материалдарды толук алып, таанышуу менен алек болуп, биз үчүн аябай кызык болду бул маселе. Таанышып чыкканыбызда бул материалдардын ичинен телекөрүүчүлөргө да ошо сиздерге да тааныштырып кетем. 2003-жылы эле 2-октябрда 712 номер менен ошо биздин Бишкек шаарынын мэриясынан токтом чыгат. Ушул жерди бөлүп берүү боюнча 3 гектар жерди Кытай элчилигинин имараты жана жатаканалары курула турган атайын токтом менен ошол жер бөлүнөт. Бул учурда билесиздер, Акаев Аскар Акаевич ул президент учурунда ошол эле жаңы элчиликтер курула баштаган учурлар болгон. Андан сырткары мисалы Америка Кошмо Штатына 4 гектар жер берилген. Россияга билесиздер даяр имараты менен тарыхый макамы бар имараты жери менен, андан сырткары 1,5 гектар жери менен ал өлкөлөргө берилет. Бул эми эл аралык баягы карма катнаштын ойлойм таянагы ошо эки өлкөнүн ортосунда болуп аткан мамилелерге карата. Мисалы Бразилия өлкөсү деле немеси чоң болгону менен аймагы мисалы бизден алыс болуп мамиле жок үчүн мисалы Бразилияныкы деле бизде жок элчилиги. Ошол сыяктуу мисалы Кытай кошуна болгон үчүн мен ойлоп атам ошол убакта мамилеге карата ошону сураныч болгон. Биз үчүн мен үчүн ушул маселе оркоюп чыккандан кийин бир кызыктуу маселе суроо туулуп чыкты. Эмне үчүн ошол убакта эми ошол эле бардык мамлекетке бирдей эле бир стандартта ошондой жер бөлүп берсе, себеби бизде жер тартылыштыгы бар да маселе. Ар дайым жер үчүн ошо революциялар болуп келген бизде. Төңкөрүштөр ошол себептен ушундай суроо туулуп калды да. Бирок эми бул өтүп кетти, 15 жыл мурда, 20 жыл мурда болгон окуя экен. Анан бул маселе экинчи күнү биз эмне үчүн колдодук? Себеби биз бул маселе 15 жыл мурда берилген жер, ал жерде имараты курулуп, Кытай элчилиги иштеп аткан жер 15 жылдан бери. Анан ошол жердин аренда деген ижарасы бар экен, 700 000 сом жылына төгөт экен, 49 жылга алып. Биздин өзүбүздүн Кыргыз мамлекетинин элчилиги Пекин шаарында жайгашкан 400 чарчы метрде экен өзү. Бирок ыңгайлуулугу анан биздин ошо тейлөөгө негизинен макамы жакшы эмес экен, көрүнүшү дагы. Анан ал жерде 10 тегерегинде кызматчы иштейт экен биздин кыргыз тараптан. 5 жылдан бери сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында быйыл ошол апрель айында аягында
Булар ошо Кытай тарап макулдашууга макул деп бир чечимге келишип, дипломатиялык ошондой район бар экен, экиге бөлүнүп. Ошо экинчи району ошо престиждүү болуп эсептелет экен. Ошол жерден Америка Кошмо Штатынын жана Малайзия жана башка өлкөлөрдүн элчиликтеринин жанына 25 соток жерди бөлүп, кошумча буга ошо имаратты куруу каржысына көтөрүп бере турган сунуш болуп, ошого макул, биз тарап макул болуптур. Ошол маселе менен келип түшүндүрүп, өзү тышкы иштер министри да келип түшүндүрүп, дипломаттык сервистин ишкананын жетекчиси келип түшүндүрүп, анан биз ошол келишимги ошол берилген эле жер менен бул жердеги элчиликтин ижарасы бошотулуп, Кытай бизге төлөбөйт. Ал жакта жылына $94,000 тегерегинде биз кыргыз тарап төлөчү экенбиз. Ошол бошотулат. $84,000 эми бизге өнөм, андан сырткары $9-10 миллион турчу имараттар бизге бекерге келет. Анан эми бул жерде сөзсүз түрдө ар бир жарандын, атуулдун, мекен сүйөр кишинин суроосу туулуп атат. Менде деле ошондо эмне үчүн 3 гектарга 25 эле соток дегенде, биринчиден ал жакта Азербайжан, Тажикстан өлкөлөрүнүн элчиликтери дагы 15-25 эле соток жер берилиптир. Эми ал жерде ошондой шарт экен. Ал жерде 1 гектар, 3 гектар деген сөз жок экен. Ал жанагы көп кабаттуулугу бар экен, ошо көп кабаттуу кылып, ыңгайлаштырып ошентип курушат экен. Эми ал жерде элдин көпчүлүгүнө тыгыз жайланышына байланыштуу жер тар экен. Бирок ал жерде баягы эл аралык мамилени эске алып, анан биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү эске алып, алар бизге ошондой салып берип аткан болсо, каржы маселесин көтөрүп аткан болсо деп, булар макулдашып, биз ошол жерден гана түшүнүп, салыштырмалуу ошол биздин кошуна мамлекеттер да ошого ыңынгандан кийин биз дагы ыңынанабыз. Катачылык бизден кетти. Башында 15 жыл мурда эмне үчүн 3 гектарды берип койгон. Бул жерден дагы эми тактап кетчү нерсе, мисалы массалык маалымат каражаттары, айрым ушул социалдык тармактардагы баягы массалык маалымат каражаттары мындай, бул жер жаңы берилди, мына Кытайларга ушул жерди берип салышты деген сыяктуу, мына ушул бийлик берип салды деген сыяктуу мындай өңүттө бербеди бул маалыматтычы. Мына ошол дагы аябай бир коптондуруу деп ойлойм да, көпчүлүктүчү. Анткени эми Кытайга жер берилди дегенде эле бул мүмкүн кандайдыр бир эми ушундай жактуу бергенде эле биз баарыбыз башкача ойлонот экенбиз да. Албек мырза, ушул боюнча пикириңиз кандай сиздин? Мына ушул мисалы жарандар кооптонуп атканы бул негизи барбы? Эми биринчиден жарандардын кооптонгонуна негиз бар. Экинчиден бул эмне үчүн биздин жарандар кооптонуп калган? Негизи эле буга чейинки баягы ТЭЦ маселеси эле болобу, тарых музейи болобу, ушундай бир чоң канча бир Кытайдан мына $1,5 миллиард алдык, ошол эле датка кеменин жолдор боюнча мына кийинки учурдагы бизде көптөгөн коррупциялык схемаларды ачыкталды да, ошол эле Жогорку Кеңеш тарабынан. Бул деген сөз биздин бийлик өкүлдөрү кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы чечимдерди кабыл алып, келечегине бүдөмүк бир кыянаттык алып келди деген сөз да. Ошонун негизинде бул биздин элдин бийликке болгон ишеничин аздыгы, өтө күмөн санайып турган нерселер да. Биринчиден ушул нерсе бир момундай коомдук пикирдин жаралганына себепкер болду деп ойлойм. Экинчиде бул маалыматтын элге так туура оперативдүү жетпегени. Мисалы үчүн ошол эле МИДтин өкүлдөрү же шаар кеңешинин депутаттары убагында документально момунда алып түшүндүрүп, оперативно элге маалымат менен камсыз калган жок да. Ушул эки чоң себептин негизинде менин оюмча бул тема боюнча, жер маселеси боюнча бул жер өтө эле бир мамлекеттердин, адамдардын бир таалуу жери да. Ошондуктан мындай бир коомдук пикир жаралды да. Бул менин оюмча туура нерсе. Бул маалыматтык үчүн коомчулукка деле ыраазычылык билдириш керек. Анткени коомчулук бул мамлекеттин келечегине кайда карабаган белгиси да. Эми негизи мен жалпы бул ушул буга чейин бул 2003 жылы берилип кетиптир. Анан бир негизи мен күмөн жараткан, нааразы болгон бийликке да. Эми өткөнкү азыркы айырмасы жок. Негизи эле бийликтин бул нерсе биз келечектеги биздин бийликке сабак болуш максатында өзүм оюмду айтайын. Биринчиден бул жердин көлөмү өтө чоң да. Менин оюмча бир элчилик үчүн 3,5-3 гектар 37 соток бул өтө эле чоң. Бул ошол убактагы ошол эле Америка
Кошмо Штаттардын ээрчилиги бул да өтө чоң, 4,5 гектар. Эмне деген жер? Буга бир мен кем дегенде 30-40 чоң көп кабаттуу имараттарды салсак болот да. Ошол эле дүйнөнүн чоң экономикасы деген Япония, Германиялар чакан эле посольством иштеп атат. Алар менин билишимче 3-4 экономика дүйнөнүн. Анан мен оюмча бул бийликтин өзүбүздүн жерге болгон мамилеси, өзүбүздүн элге болгон мамилеси, өзүбүздүн кызыкчылыкты так туура ошо башка мамлекеттерге кое албай, аргумент жеткире албаганда болуп атат да биздечи. Анан 3,5 гектар чоң. Мисалы үчүн биз буга чейин мынакей дача суу маселесин көтөрдүк. Ошо дача сууда кырсык болуп, ошол жерде тургундарды башка жака көчүрөлү, участок бергиле, бир 20 сот жер берсеңер, ошол жака 9 этаж салсаңар, ошол элдин баарын коопсуздук жайга көчүрсөк болот десек, ошого ар кайсы шылтоолор айтты да. Бул деген сөз өзүбүздүн жарандарга болгон мамиле да. Ошол бул 3,5 гектар өтө чоң да. Бул көп кароосуз калаган балдарга деле жанагындай кырсык болду, мисалы үчүн ошол дача суунун элин көчүрүп, ошол жака толугу менен элдин коопсуздугун алсак болот да. Өлүм болду, туурабы? Ошол бул жердин көлөмү менин оюмча көп да, өтө элечи. Бул биринчи негизим. Экинчи, бул жердин баасы жылдан жылга өзгөрөт. Мисалы үчүн 100 жылдан кийин Кудай билет, ошол эле мүмкүн биздин экономика Кытайдыкынан гүлдөп, өнүгүп, мисалы үчүн Сингапурда эле 30 жылда өнүгүп баасы өзгөрдү. Мүмкүн 100 жылда биз Кытайдан өнүгүп, ал азыркы берген 3,5 гектар жердин баасы баа жеткис болуп калышы мүмкүн. Анан бул баа менен акча менен да салыштырбаш керек да. Бул жактан МИДтин өкүлдөрү аргумент кылып атат. Бизге 20 жер берип берди, андан тышкары имарат куруп берип атат дейчи. Бул да аргумент менин оюмча туура эмес да. Эмне үчүн туура эмес дегеним? Биздин аргумент акчага, анан моундай сурамчы, тинемчи мамлекет болбошубуз керек да. Биз ошол имаратты өзүбүздүн күчү менен салыш керек. Ушул жерден эми айтайын эмне үчүн дегенде, акча жок болот. Акча эми мына көрүп атпайлы, ошол салап турган акчанын баары шопурдун чөнтөгүнө кетип атат. Ошол эле жана олигарх коррупционерлердин чөнтөгүнө кетип атат. Ошол эле жана таможник деле жана үйүнүн килейген үй салып коет ошол акчагачы. Мен айтайын дегеним, бул мамлекеттин намысы да. Бул кескин түрдө буга каршы туруп, биз ошол жерде өзүбүздүн эсеп менен, өзүбүздүн каражат менен салыш керек да. Ушул жерден сизге суроо да, мына айрым саясатчылар да ушуну айтып чыкты. Ушул акысыз курулуп аткандыгы туура эмес. Биз өзүбүз салышыбыз керек деп. Ушул негизи акысыз курулуп атат деген канчалык чындыкка жатат? Анткени сиз айттыңыз, мисалы, биз алардан ижара жана акысынан бошотуп, мына ошол каражатка салынат деген сыяктуу же кандай? Ушул жагын бир тактап кетсеңиз. Акысыз деген канчалык бул туура? Бул мына азыр менде расмий документтерде бар, Айбек мырза да көрсө болот. Мына 762 миң сомдулар төлөйт экен Кытай тарап. Жылына, бир жылына. Ошол жер аянтына. Анан муну 2003 жылкы эметкен токтом. Бул кийинки жаңыланганы, муну токтом өзү 2003 жылы 712 токтом ошол чыккан 3 гектар жерине. Бул болсо 37 сотугуна жана кырсыктан кийин сыртын эметип атышкан да, тоскону боюнча. Анан негизинен акысыз деген маселе мындай да. Бул менимче НТС каналына да 5-күнү биз ошону түз эфирден жеткирүү максатында мен мисалы өзүм чыгып айтып активдүү баягы таркатканга аракет кылып атам да. Эмне себеп? Мисалы кээ бир кишилер Фейсбуктан да мени түшүнбөй атат, эмне эле көкүрөк чагып атасың депчи. Ар бир эл өкүлүнүн бизде эл өкүлдөрүгө болгон ишенич, Айбек мырза туура айтат. Негизинен бийликке жалпы ишенич аябай жок эсе кеткен да. Аксап аткан учурда той өткөрүү, көчмөндөр боюнча башка мисалы миллиарддаган акчалар кетти. Ошол жактан деле алып, ушуну имарат салып алсак болот башка элчиликтерге, башка өлкөлөргөчү. Болмок. Анан кече күнү эми баягы айтылбай калган сөз эле айтылып кетти өзү эле болуп, $600 кычкачыбыз, жана пластикалык 14-16 миң евролук аттар чыгып атат. Деги эле кайсы жерде ошол карызга, кредитке грантка алынган үлкөн чоң проекттердин баардыгында ошондой коррупциялык туура эмес нерселер көп да. Ошол себептен бизде эл өкүлү катары мен өзүм жеке позициямды мен ошончолук жаңылыштык кетирип алган жокмун да деп мен ошону тастыктап далилдөө максатында мен ушуну аракет кылып элге жеткирип атам. Себеби ар бир добушуңду
Мисалы кечээ акыркы сессияда байкасаңыздар, Бишкек шаардык кеңеши бардык башкармачылыктарга канааттандырарлык эмес деген баа менен чыкты. Мурда мындай болгон эмес, бирок ошол бышып жетилиптир. Бардык башкармачылыктардын экөөнүгү качып кетти. Биринчи ошо отчет берүүчү вице-мэр жумуштан кетип калды, келбей койду сессияга. Таштанды санитардык полигонун чоңу келбей, экинчи күнү күттүрүп, таптырып келдик аны. Милицияга чейин изилдетебиз деп ошентип келди. Кыскасы бийликтин эми азыр мисалы ошол шаар башкармачылыгынын буга чейин мен ар дайым критикалап келем. Критика дегенде кандай? Бул далили менен баягы өткөндө көчөттөрдү мисалы 9090 сомдук көчөттөр боюнча мисалы аны дагы мен ар дайым эсмеге айтып атам. Бул туура эмес көрүнүштөр. Ошол эле Бишкек асфальт сервистин жумушун кандай сапатта жол жасап атат? 1 миллиард 600 миллион сомдук каржыны алар иштетишкен 2 жылдан бери. Ошол акчанын сапатын азыр жаранды активисттерге мен аябай чоң терең ыраазычылык билгизем. Ошондой эле журналисттерге ошону карап, изилдеп, сапатына чейин азыр адис болуп бүтүштү, журналисттер дагы жаранды активисттер көрсөтүп, күйгөнүнөн көрсөтүп атышат. Биз ошолорду ар бирин алып чыгып, расмий ошол биз күч колдоно турган биздин укугубуз бар, добушубуз бар, сессияда талкуулап ушул нерселерди алып чыгып атабыз. Ошол максатта биз өзүбүздүн баягы жок дегенде ошо биз эл өкүлдөргө болгон ишеничти көтөрүү максатында бул нерсечи. Аткаруучу бийликтин канчалык аксап атканы аны биз көтөрүп, көрсөтүп, коомго өзүбүздүн бере турган баабызды кечээ күнү бердик. Бул жерден мисалы менде деле мисалы жеке жаран катары эки суроо туулган да. Мисалы ошол жанагы бизге Кытай мамлекети куруп берип атат деген эмне себептен алар куруп берип атат? Биз өз курсак болмок деген сыяктуу бир суроо болгон да. Анан жанагы жердин көлөмү боюнчачы. Мен мисалы өзүм суроолорума жооп алдым да. Ошол жерден жанагы сизге узатып аткан суроомдун мааниси дагы ошол да. Мисалы булар акысыз бизге куруп берип атат деген. Мисалы мен азыр бул документтерди көрүп бир нерсени түшүндүм да. Буларды биз ижарадан бошотуп атабыз. Буларды биз ижарадан бошотуп атабыз, жана ижара акысынан. Анан алар мисалы ошол эле учурда кандайдыр бир каражатка бизге салып берип атат. Бул жерде эки келишимдин ортосунда турабы? Алар акысыз бизге куруп берип атат деген туура эмес, туурабы? Жок, эмнеге? Алар акысыз бизге бирок бияктан ижарадан бошотулуп атат да. Бияктан бошотулат, бирок бизге ижарасы жер берип атат. Көлөм мейли аз. Бирок биз буларга салып берген эмеспиз да. Ооба. Жок, ошолор алар бизге салып берип атат. Алар бизге салып берип атат. Эми баягы содалашуу максатында. Ооба. Бирок негизинен Айбек мырза айтып атпайбы, эмне үчүн тилемчилик? Биз башынан элди психологиялык жактан көндүргөнбүз. Бирок азыр биз алынган менен ошол 4,5 миллиарддан 2 миллиард 200 миллиондон ашып кетти азыр. Кытайдан эле алганыбыз. Карызыбыз. Анан ошонун арасында көбүнчө грант деген бир мындай жаңы мода сөз болуп калган. Бизде грант десе ошону жакшы кабыл алып калган. Чынын айткандачы. Мындай ушундай жаман нерсе чыга келгенде намыстанып, ошол нерсени көтөрүп алып кыйкырабыз. Мисалы 2014-жылы Бишкек шаарына Кытай Эл Республикасынан 1 миллиард юань жардам жолго грант берилген. Ошонун азыр 70% аткарылып бүттү. Биз жүрүп аткан ошо жолдордогу акча биз айтып атпайлыбы азыр намыстанып элчиликти эмнеге өзүбүз кура албайбыз деп. Элчилик эмес, биз шаардын жолун Кытайдан берилген грантка куруп атабыз. Бул жерден мисалы сизге дагы ошо гранттын эсебинен куруп атабыз. Сизге мына жеке саясатчылар дагы да. Ошону жалпы мындай айтыш керек да, бул биздин геополитикабызга байланышкан нерсе. Бул жалпысына мына 2011ден баштап бизде ошол Кытай тарап менен мамиле мындай башкача өнүккө өтүп, карыз аябай чоңойгон. Кредит дагы бар, бирок анын арасында грант дагы бар да. Шай мырза, сизге дагы, Айбек мырза, сизге дагы жаш саясатчы мына элдин атынан сүйлөп чыгып атасыздар активдүү бир суроо да. Мисалы ушул окуя бул чоң бир мындай бир абалдын курчтугун көрсөттү да. Мисалы сиз айттыңыз, биздин жарандарыбыздын мисалы жалпы эле бийликке болгон ишеними, ошол эле ТЭЦ маселеси боюнча, ошол эле жана Тарып музейи боюнча бул коррупциялык иштер ачылды да.
ачылып мындай бир чоң бир нааразычылык пикир бар да. Бирок ошол эле учурда ошол биздин нааразычылык мындай энергиябызды мындайча айтканда бир башка тараптар ошол маалыматты башкача бурмалап, башкача көрсөтүп бир колдонуп кетүү бир шарт жокпу азыр? Ошондой бир абал жокпу? Ошол жөнүндө мындай. Анан эгерде ошондой бир абал түзүлсө, биз кандай туура маалыматтык саясат жүргүзүшүбүз керек? Мисалы, сиздер деле мисалы Горкенеш, Бишкек шаардык кеңеш тарабында мүмкүн оперативдүү түрдө маалымат бериш керек беле? Ошол эле учурда баягы талкуу болуп аткан учурда кайрылуу кылып ушулардын баарын тактап берсеңиздер, мүмкүн мындай бир аябай бир чоң эме болмок эмес дейм да. Эми оюңузду айтсаңыз бул боюнча. Бул жерде деле азыр менде деле дагы эле могу маселе боюнча суроолор көп болуп атат да. Мынакей. Бул жерде мисалы үчүн 2003-жылы берилип атат жер, туурабы? Посольство азыр салайын деп атат. Мен түшүнүшүмчө туурабы? Эмне үчүн 2003-жылдан азыркы убакытка чейин эгерде биз жер жанагындай берилсе, салынган жок. Туурабы? Биринчи маселе. Экинчи маселе жок. Турат да азыр. Жок, биздин эмедеги. Кытайдагы. Кытайда жери жок болот. Жок, эми ошол анда мисалы үчүн мына бул жерде сиздер могу справка биз дагы элди кичине эме болуп атабыз да, мындай туура эмес маалымат дагы ушул жерде кетип атат. Бул жерде мынакей бунун негизги мындай кызматтык маалыматта бул жерде башында 3,5 гектар деген жок. Бул жерде мына жазылып жүрөт. Бул жерде эң негизги башында 2003-жылы 3 гектар да берилиптир. Мына көрдүңүзбү? Мына. А бул маалымат эмеден түшүп атат? Ошол дагы кошумча 37 сотук бөлүп берсин деп машина маалымат чыгып турат. Справка обоснование негизи бул жерде да жаңылыш маалымат. Ошон үчүн элге айтыш керек, бунун 3 гектары 2003-жылы берилген. Эми азыр кошумча 37 сотукту кошуп берип, ошонун негизинде мынакей ошол азыр Кытайга баргандагы Сооронбай Жээнбеков баргандан кийин ошол 37-ни кошуп туруп макулдашуу жүрүп атат да. Жок, мына жок, жаңылышты кетип атат. Сиз жанакы башында мен өзүм айтып атам, тааныштырчу. Эмне? Жок, мына сиз карабайсызбы? Бүгүнкү маалыматты кетип атат. 37 сотук мурун 2003-жылы болгон эмес да, факт да бул. Жок, аны туура эмес. Азыр кайра түшүнүп калыңыз. 3 гектар жерге 2003-жылы токтом чыккан. Токтом чыгып, ал алынып колдонулган. Бирок 2016-жылы булар баягындай теракт болгондо ошол жерин 70 сантиметр мындай коргондо баягындай темир менен тостурушкан. Ошондо факт болуп калган 37 сотук бул 1 метрден тосулбайт. 50 сантиметрден тосулса эле 3 гектардын сырты 37 гектар сотук болуп кетет. Жок, түшүнүп атам. Ошол 2003-жылы 3 гектар берилген да, туурабы? 3 гектар. Ошону силер тосуп алдыңар, силер колдонуп атасыңар дегенде. Бул менчикке берилген жок да. Деп ошого аренда алабыз деген максатта буларды мындай неме жаздырышкан. Жолдомо жаздырышкан. Немеге архитектурага, экотех инспекция. Анан ошонун себебинде булар архитектурага жазышып, ошону коштурушкан. Сиз жана башында да айтпадыңызбы бул боюнча? Бул маселе мындай. Мына буну кандай иликтеп, кандай караганыбызда деле бул 49 жылга берилген 2003-жылкы маселе. Анан биз азыр карызга алып атабыз. Бирок бүгүнкү күндө көрүп атпайлы бул маселени кимдер көтөрүп атат айылыбызда? Кимдер? Ошол кишилер кече күнү ТЭЦ маселесин көтөрдү беле? Көтөргөн эмес. Ошол кишилер кече тарыхый музейди көтөрдү беле? Көтөргөн эмес. Кайра актануу максатында коргошкон. Туурабы? Ошол кишилер Кумтордо кече күнкү жаңылыштык неме кол коюлду дегенде ошол кишилер ал жерде да коргошкон. Эмне үчүн бүгүн келип туруп так эле ушул маселени көтөрүп атат? Бул жерде эч бир кызыкчылык мындай сизге туудурган жокпу? Жок, мындай болот да. Биз муну бүгүнкү күндө мындай да, азыр тынч жашап, тынч мындай мамиле менен болуп аткан өтө эле солгундап, анын үстүнө могу ТЭЦтен кийин деле башка ошол тарых музейдеги же башка кредит алган биздин ошо Кытай менен болгон мамилелер учурунда мындай болбогон жерден эле мамилени бузуу максатында же кандай бир шылтоо максатында ызы чуу көтөрүп мындай өздөрүнө бир пайда алып келчү топ бар экен деп мен билдим. Ушул боюнча бул ызы чуу мисалы ызы чуу эмнеден чыгып атат? Анткени маалымат эгерде туура берилсе, эгерде маалымат туура, ачык берилсе, баардыгы ачык берилсе, мисалы 2003-жылы 18-жылы Кытай мамлекетине элчиликке жер берилген жок. Ошону айталычы бир эле сөз менен. Ушул болбой эле уяты жок адамдар кантип дагы айтышты билбейм. Орозонун күнүндө калп айтып эле 2018-жылы Кытай элчилигин курганга
гектар жер берилди деп атат. Жок, ал ага чейин турган элчилик каяктан келип калган да? Эми бул туура эмес да, туура. Одоно мындай калп жалган сөз айтууда. Анын ичинде деталдык мына Айбек мырза айтып аткан маселе ал бөлөк нерсе. А негизги мына Бишкек шаардык кеңешине бизге баягы коюп аткан күнөөнү биз айтышыбыз керек да, Айбек мырза, түшүндүрүшүбүз керек. Биз катачылык кетирдикпи же туура эле жолго макулдук бердикпи? Биз тура эле жолго макулдук бердик. 15 жыл мурда турган 49 жылга берилген жерге биздин дипломаттар келип суранып атат. Сиз деле эл өкүлү болсоңуз, сиз келип ошол маселени так эгерде алдыңызга коюп мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн Азербайжан жаңы эле алып атыптыр жер, Тажикстан жаңы эле алып атыптыр. Бизде алалы, бизде элчилик куралы. Биз дагы 400 чарчы метрде 100 000 доллар төгүп жүрө бербейли ижараны. Бекер болуп аткан мүмкүнчүлүктү пайдаланалы. Көгөрүп биз Кытай менен тирешип турганда 5 жылдан бери жер да берген эмес эле дегенде биз ынанып аларды колдошубуз керекпи же көгөрүп туруп жок 3 гектар жериңерден элчиликти чыгаргыла деген эми туура эмес нерселерди кантип айта алабыз? Ар бир нерсенин чеги бар да. Жок, мындайда бул жерде сизге суроо да, сизге суроо. Ошон үчүн сиз айтып атканыңыз жанакы мисалы бул жерде туура эмес маалымат берилип атат дедиңиз го. Бул сиз айтып атканыңыз жанакы кошумча 3 ошону эле айтып атам, мен факт иретинде киргизип атам маселени. 3 гектар берилди, анан бирок бул жерден дагы 30 соток кошулуп атат. Ошону тактап атасыз, туура? Ошону эле тактап атам. Мен бул жерде мисалы үчүн мен айтайын деп атканым, булар ушул маалыматты эл билбейт да. 37 кошулуп атканын, 3 гектар мисалы үчүн 2003 жылы жанагындай келишимде 37 соток жок экенин, бул жана Кытайдын терактан кийин кошумча жерди алган, бөлүнүп атканын эл билбейт да. Мен айтайын деп атканым, ошол 37 соток деле бул эми мындай жөн эле жер эмес да. Азыр Бишкекте жанагындайча жерде ошонун баарын сиздер, мен айтайын деп атканым, туура маалымат жетсин. Мисалы үчүн коомчулуктар могул жерде келишимде жүрөт, бүт эле 3,5 деп атышпайбы? 3,37 ошонун баары 2003 жылы түзүлгөн дегенде майын айтып атат. Ал да жалган маалымат. Мен ошону айтып атам. 2003 жылы 3 гектарга түзүлгөн. Андан кийин 2016 же быйыл сиздер ошону 2016 терактан кийин ошону мыйзамдаштырган. 2016 мыйзамдаштырды, 37 же азыр мыйзамдаштырып атасыздар. Биз мыйзамдаштырбайбыз. Жок, ошол бөлүнүү боюнча чечимчи. Жөн эле ошол 37 соток боюнча 16-жылы берилген да бул, ошондойбу? Же азыркы сиздердин чечим менен жок, 2016-жылы уже тосуп алышкан да. Жок, тосуп алышканы мейли, тосуп алыптыр. Ким мыйзамдаштырганын айтып атам, чечим. Шаардык кеңеш. Жок, шаардык кеңеш аны мыйзамдаштырбайт. Аны аткаруучу бийлик. Ошол берет архитектурадан. Түшүнүп атам. Ошону сиздер азыр эгерде сиздердин уруксатыңыздар менен 3 гектар 30 соток азыр бекитип атпайсыздар, туура, токтом менен. Ошол 37 мурун бекилгенби же сиздер убакта бекилгенби деген маселе. 16-жылы бекилгенби же азыр бекитип атасыздар? 37 сотокту маселе ошондой айтып атам. Жок, эми антип сөздү ала качып, жок, мен сизден сурап атам. Мен өзүм көтөрүп сизге алып келип түшүндүрүп атам. Сиз карама каршы бир неме. Жок, мен сизге шуклаган жокмун, сурап атам. Туура эмес да, Айбек мырза. Жок, эми сиз суроо мен ошондой образга кирип алыпсыңар силерчи. Азыр эми элге туура маалымат жеткирем десем, кайра бир 37 деп. Бул жерде мен сизге эчтеке кылган жокмун, байке жөн эле сурап атам. 37-жылы буларды мажбур кылган, ошондой неме жаздыгыла арыз кылып, силер туура эмес жерди ээлеп турасыңар темири менен депчи. Анын алдын архитектура берет, аны шаардык кеңеш бербейт. Жок, жердин өзүн участок айтып атам. Жердин өзүн ошол архитектура УМС берет. Аны шаардык кеңеш бекитип бербейт. Шаардык кеңештин андай немеси жок. Анда бекитип бербесе сиздер азыр биз эчтекени бекитип берген жокпуз. Биз жөн эле булардын келишимине, өкмөттүн келишимине биз макулдугубузду гана бердик. Ооба, ушул жерди силер Кытай тарапка арендасын жок кылып бере бергиле. Өзүңөр тараптан Кытайдан ошол жактын жана курула турган, бөлүп бере турган жердин кепилдигин өзүңөр мойнуңарга алгыла. Орто мамлекеттер аралык келишимге түзө бергиле деген макулдугубуз гана берилди. Бул жерде элге да азыр биротоло эле мындай туура эмес эле одоно бизге неме оодарылып атат да. Шаардык кеңеш ошо жерди бөлүп берип, анан кийин Кытайга өткөрүп берди деген. Жок. Бул жер эч жак эле мэрия тараптан Жок, мен сизге жөн эле суроо бердим да, эчтеке кылган жок. Мен сизге сурадым, 37-жылкы 37-30 соток. Ошонтип эле жооп бериңиз. Мен аткаруучу бийлик эмесмин да. Мен ошонтип эле жооп берип коюңуз да, ошону эле. Жок, мен колумда документ айтып атпайм, түшүндүрүп атам. 16-жылы терактан кийин буларды ошондой жазаттырган документ. Мен алып келип өзүм көрсөтүп атпайм силерге. Жок, түшүнүп атам. Ошо 37-ни эле суроо берип атам. Бул жерде мындай да, бул жерден ошону тактоо керек деп атам да. Мисалы биз айтып атпайбызбы, жана ыз учуу чыгарып депчи, бул эмнеден чыгып атат? Дайыр жолу да. Бул туура эмес маалымат жетип аткандыгынан
Анан мисалы баардыгы ачык, баардыгы түшүнүктүү болсо эч ким бузуучу болбойт. Мисалы мен деле башында укканда баягы жеке жаран катары мага да аябай чоң бир эми нааразы болдум да мисалы. Көрсө ушул жылы берип салган турбайбы дегендер бир керек болсо митинг уюштуруш керек дегендер бир ойлор болду да. Бирок көрсө бул жерден мисалы бул фактылар чыгып аткандан кийин биз баардыгын ачык толук берсек, мына 2003 жылы бул болгон. Андан кийин мисалы сиз айткан жана кошумча 37 соток болду. Кечирип коесуз, мына караңыз, мына документти мисалы болжогон карай элек. Буну 37-ни бул биздин УЗС деген бар. УЗСтин эмеси менен справкасы менен баягы комиссиядан чыгып, ошону выявлять этип табышып 37 сотокту 5 жылга для установки временного металлического ограждения берип атышыптыр. 107 000 сом аренда төлөшүңөр. Буну кийин тактап атышат да 16-жылдан кийин баягы теракттан кийин. Бизде эми 17-жылы неме УЗС деген жаңы бөлүм ачылган. Ошолор инвентаризация кылганда ошолор тактап чыгышкан. Эми мен оюмду айтып коеюн. Айтыңыз. Бул жерде мындай да, мен баягы тактоо маалыматты өзүм оюмду айттым да. 2003-жылы 3 гектар деп. Ага сиз дагы терикпешиңиз керек да. Силер ушинтип көп жабылды деген биринчиден. Мен сизге факт айттым. 2003-жылы 3 гектар берилген. Кошумча 2016-жылы 17 берилип атат. Ушуну элге да туура маалымат жеткирип айтсын. Жашырбай деп атам да. Анткени 37-де бул сотукта. Мен биринчиден, экинчиден оюм айтайын деп атканым, бизде азыр муну да саясатка тескеринче өзүңүз айландырып атасыздар да. Мисалы үчүн бул типа баягы башка күчтөр колдонулуп атат дегенде болчу. Башка күчтөр колдонбой эле, мисалы үчүн Канат мырза, мен башка күч жок эле активдүү жаран катары мен ушул маселеге өзүмдүн күмөнүмдү негиздеп бердим. Буга чейин биз ишенбей калдык. Эмне үчүн биринчи шаардык кеңеш биринчи отурумунда муну карабайт да, экинчисинде МИДтин башчысы келгенде шашылыш карайт. Үчүнчүдөн эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков делегация баратканда шашылыш бүтүрүп атат деген бул ар бир кыргыз мамлекетинин келечегине кайдыга караган жарандын суроо туулган нерсе. Экинчиден мен жанагы каршылыгым бийликке сабак болуш үчүн айттым. Бул 3 гектар көбү. Муну келечекте сабак алыш керек. Ойду келди эле биздин чоң жерлер бериш керек. Ошол эле өзүнүн дача сууга кырсыктаган адамдарга бөлсө болот дедим. Экинчиден каршылык оюм айттым. Бул жанагы акчага биз өзүбүздүн мамлекеттин бюджеттин коррупционерлердин чөнтөгүнө кетирип, ошо бажы кызматкерлери болобу коррупционерлерге берип, өзүбүзгө келгенде Кытайлардан суранган болуп, жалдыраган болуп, өзүбүздүн элчиликти эмне үчүн Кытайдын эсебинен салабыз? Буга мен каршымын оюм айттым. Эми ушундай жерде азыр кээ бир күчтөр чыгып атат. Ушул маселени көтөрсө эле бул Атамбаевчилар деп кескин айтып атат да. Бул да туура эмес да. Биз калыс болуш керек. Бул эле ушул жер маселесин көтөрсөңөр эле силер Атамбаевчилар, Атамбаевди таарынгандар муну көтөрүп атат деген бул тоже жаңылыш ой. Ушундай ой менен мүмкүн дагы бир туура эмес нерсени МИД алып кетиши мүмкүн. Бул саясат да. Ошон үчүн саясатка алдырбай, мен айтып атам, сиздердин ката бул маалыматты убагында оперативден жеткире албаганда. Ошондуктан бул жерден элге тескеринче коомчулуктун бул маселеге кызыгуу бар экенин биз туура кабыл алып, эл муну көтөрүп аткан адамдын баарын Атамбаевчилер үчүнчү күчтөр деп айткан мен оюмча туура эмес. Ошондуктан бул келечекте баарыбызга сабак болуш керек. Биз мамлекет өз намусубузду сакташ керек. МИД ошондой эле Кытай эмнени айтса эле, мисалы үчүн мынакей мен деле ачуум келип атат. Буга чейин ограждение эмне үчүн долбоорунда эске алган эмес. Мисалы 3 гектар бөлүшүп атканда турабы? Анан 37 бере калла десе эле кайра чуркап бере калганыбыз 2016-жылы болобу, азыр бекитип атасыздар, сиз айтып атасыз бул жерде алда такталыш керек, МИДтер айтыш керек, момун болду депчи. Биз да өзүбүздүн баягы сиз айтканда 50 сантиметр болсо дагы жалпы жолу 37 сотук да. Ага бизде айтыш керек да, жок, сиздер башында ушул кылдыңар, ошону мүмкүн ички чегаранын ичине жылдырабы, сыртына жанагындай металлический коргоо жазалап ал Кытайдын иши да. Биз Кытайдын айткан нерсесин эле чуркап барып баягы ТЭЦ деле ошондо болду да, туурабы? ТЭЦ деле Кытай ТБАны сунуштады, ойбой деп. Анан кийин мынакей Сапар Исаков айтты, Кытайдын элчилигинен келип кабинет келип бизди коркутуп атат. Катуу тон менен сүйлөдү делечи. Биз кеп ошол биздин намысыбыз, өзүбүздүн кызыкчылыкты так туура тактап белгенде, мисалы үчүн ошол эле 37-ни биз теракт болду да 37 бериле десем ограждение кылабыз. Анда кыйын экен, муну салгандарын бузуп кайра ичке киргизип алсын. Маселе ошондо болот. Бул жерден мен айтайын деген оюм, биздин мамлекетте намыстуу болуш керек. Эл ишенгендей кылып биз өзүбүздүн кызыкчылыкты коргой билишибиз керек. Ушул нерсени депутаттар болобу тыкат. Мисалы үчүн ар кайсы саясий күч менен, мисалы үчүн элдин баары эле ойлоду, биринчи жокко чыгарып, экинчи кайра макулдугун бергенде биринчи карабай маселени дейинчи, жокко дебей, карабай экинчи караганда элдин баары эле ойлоду. МИД келди, жаңы бийлик дагы депутаттар кысты, маселени чечти деп ойлоду да. Бул логика
сыя турган нерсе да. Бул үчүнчү күчтүн кереги деле жок бул. Биринчи өзүңүздөр ошондо элдин баары мактап турат, патриот болуп, мынакей депутаттар күчүнө кириптир. Өзүңүз айтып атасыз. Мен буга каршы чыккан деп атасыз, э? Биринчи өзүңүз каршы чыгып, кайра өзүңүз макул болуп атасыз. Анан сиз каршы чыкканда жок, сиз каршы чыкканда сиз Атамбаевди колуп каршы чыккан жоксуз, туурабы? Сиздер айтып атпайсыздар, как будто каршы чыккандар булар үчүнчү күчтөр депчи. Ошону сөздү башка жака буруп бергенде айтайын деп атканым жок, мен айтайын деп атканым үчүнчү күчкө бурбай эле деп атам да. Мен сизге эчтеке деген жокмун. Жок, бурганда эмес, кепчи. Жок, мен сизге оппонент болгон жок. Мен калыс оюмду айтып атам да. Азыр эмне үчүн мен ал бирөөнү орозо күнүндө эле жамандаш эмес. Бул биз өзүбүз ошол нерсеге макул эле биз бекитип берген жокпуз. Биз макул болуп берген нерсени, мисалы эмне биздин мамлекет зыян көрүп атат. Ушул чечим мамлекет ортосунда мамлекетке канчалык зыяндуулугу бар, канчалык пайдалуулугу бар, канчалык коопсуздук нерсе маселеси бар мисалычы. Ошону биз мисалы туура түшүнүп туруп, туура баа менен макулдук бердик. Ошону туура кабыл алыш керек да. Азыр мисалы ушул нерсеге эми 15 жыл мурун кетти деп эле актаныш эмес да. Негизинен объективдүү мындай чоң баа берип туура эмес деп авторитеттүү кишилерди эле өзүнүн мисалы көп эле кишилер, Равшан Жээнбековдор, Эдил Байсал баары эле мисалы ошол көп нерсени мындай учкай жакшы алып барган. Мисалы Эдил мырзаны билесиз, кандай Европадан бери, Америкадан бери изилдеп келет. Мисалы ошол киши туура мамиле кылып эле туура баа берип атат. Мисалы көп эле кишилер мисалы авторитеттүү, ошолор туура баа берип атат. Анан туура эмес баа берген кишилердин мен атын айта албайм, бирок көрүнүп эле турбайбы. Анан элди мындай митингге чыккыла же башка эми каалаган нерсесине чыгарат ал кишилерчи, колунан келишсе. Но бирок кеп анда эмес, кеп туура маалыматты жеткирүүдө турабы. Туура маалыматты биз эчтеке деген жок. Биздин мен мисалы жеке ошол туура маалымат жеткирип атам. Мен мисалы жеке мисалы бизде эл өкүлдөрү 45 адам бар. Мен арасынан активдүү эмне үчүн деп атам. Мен өзүм үчүн да чындыкты адамдарга жеткирүү максатында ошол нерсе үчүн азыр келип студиялардан түшүндүрүп атам. Максат бир эле. Максат актануу эмес, чындыкты жеткирүү. Элди туура эмес багытка бөлүп аткандардын токтотуу. Элге мындай официалдуу, расмий нерселерди угузуу. Себеби бардык жерде сиз айтып аткан 37 же 3 гектар сөз жок. Бул жерде айтып атат 2018-жылы 3 гектар жерди сатып ичти деп атат. Мал кандайдыр бир бөлүк айтып атат да. Эл ошого ошондой коммент жазып атат да. Айбек мырза, ушул жерден көпчүлүктүн немесин карасаңыз 100 киши комментарий жазса 88и ошондой жазып атпайбы? 2018-жылы Кытайга жер сатышты. Бул акмактар жер сатышты. Ким сатты? Бул неден чыкты? Анткени массалык жана айтып атпаймынбы? Социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарда ошондой маалымат чыккан. Социалдык тармактарда ошондой маалымат атайын берип атпайбы? Мен мисалы ошон биринчи мен да ошондон окуп аябай бир нааразы болгом да. Мисалы 2018-жылы жер берип салды дегендей өңүттү берди да бул маалымат. Бул жерде биз мындай айтып атпайлы, эки маселенин эки тарабы бар дечи. Бир эле биринчиден биз жалаң эле жанагындай шылтоо бербеш керек. Бул үчүнчү күч деп. Мисалы үчүн мына канат деле мен деле биз трезвый чыгып бул маселени. Экинчиден мен негиз келтирип атпайлы. Бул бийлген бул 2003-жылы берилип дейер деп. Мисалы үчүн биз эчтеке деген жок. Биз просто ошол мамиле өзгөрсүн бийлик. Анан жанагы ошол Кытайга тилемчилеп курдурбай өзүбүз курайлы деген маселе. Маалымат толук берилсин. Анткени бул теме бир сода борбор эмес да салып берип койгон дегендей. Аткаруучу бийлик эгерде мисалы үчүн сизге дагы эме жок. Сиз дагы бир эме болуп атасыз да, бул аткаруучу бийликке сиздер сураш керек. Муну өзү салып болбойбу? Мондо 5 жылдан бери чечилбейт дейт. 5 жылдан бери суранып келишет экен Кытайдан ушу маселечи. Ал имарат эмес, жер бербептир бизге. Апрелде гана ал айтып атат. Макул бир ошол акыркы жерлердин бирөөсүн бул эми ошолордун сөзүнөн алып айтып атам да. Силерге ошол акыркы жерлерден мына берип атабыз. Америка Кошмо Штаттын жанында жер бар экен, ошону берели макул. Анан имаратын куруп берели деген макулдашууда. Анан булар ошо маселе бышып, шаардык кеңеште макулдук алып коюлду. А башында булар албай деле бере берсе болмок. Биздин шаардык кеңештен макулдук алган себеби муниципалдык жер болуп калган үчүн макулдук алып, өздөрү токтомду, өздөрү келишим түзүп атат мамлекеттер ортосунда. Эми бул баягы кандай маселе болбосун, Айбек мырза айтпайбы, элдин ишеничи качан пайда болот? Бир күндө пайда болбойт элдин ишеничи. Биз чыгып алып эле бул жерде деле 3 гектарды тартып алып,
Кытай менен ошондой жаман мамилеге барганда деле пайда болбойт элдин ишеничи. Элдин ишеничи эгерде ошо экономикалык социалдык абал көтөрүлүп, ошо өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй пенсия $3000 болуп калып, ошондо элдер саясатты сүйлөшпөй маектешкени спорт майданын кеңешип калган учурлар, ошондо элдин ишеничи пайда болот. Бул жерден өкмөт өзүнүн ишин даана так аткарганда. сиз жана эмелерди белгилеп келдиңиз, мисалы коомдо аброю бар адамдар да өзүнүн бааларын берип атат депчи. Бирок менимче эң негизгиси эл туура баасын бериш керек да. А эл качан туура баасын берет? Эгерде баардыгы ачык, баардык жагдайлар ачык берилсе маалымат толугу менен, мисалы 2003 жылы мындай болгон, андан кийин мындай болгон, толугу менен жашыруун болбой баардыгы ачык берилсе эле эл өзү туура баасын берет. А эң негизгиси бизге ошол да. Эгерде ачыктык болсочу. Туура. Эми элге деле ким жеткирет? Элге ошол абройлуу кишилер жеткирип атпайбы? Массалык маалымат каражаттары. Биз эми баарыбыз эле мына чынын айталы да. Мисалы Айбек мырза азыр пост жазса 4 сөз менен көбүрөөк киши окуйт. Жаранды активист эми ушул Айбектин баягы көздөгөн чындык, акыйкаттык деп туруп, көп адам окуп, ушул коммент жазат. Жөнөкөй жаран чыгып жазса, мындай активист болбосо, окуу немеси кызыгуу анча көбүрөөк болбойт да, сөздүн ачыгы. Жаранды активист болуп, же болбосо өзүнүн аброю бар, ошо элдиге сөз өтүмдүү адамдар жазса, ошого кызыгуу көп. Бул жерден Айбек мырза айткандай, мисалы маалыматтагы өз учурунда туура маалымат берилсе, мүмкүн мынчалык талкууларда болмок эмес да. Эгерде баардыгы ачык берилсечи, мисалы Тышкы иштер министрлиги аябай шашылыш неме менен алып келип, шаардык кеңешке ошо макулдук алып, анан бир жагынан бул илгерки мисалы ошол эле үзөң кууш же болбосо башка кумтор маселелери жең ичинен жабык мисалы маалыматы жок эле чечилген. Азыркы күндө ошол шаардык кеңеште сессияда ачык, даана бул нерселер баардыгы мындай талкууланып, анан чыгып атканы бул жакшы көрүнүш да. Биз үчүн деле жакшы. Ушул талкуулоо өзү негизинен элдин алдында чыгып, ушун ар бир деталдуу жумушубузду отчет бергенибиз мен үчүн чоң нерсе. Мен ошон үчүн баягы чын жүрөгүм менен бар жерге барып айтып атам. Журналисттерге дагы кандай болбосо мен бул нерсени тастыктап, ачык коюп беришибиз керек. Бул биздин бир жетишкендигибиз. Эң жаман нерсе баягы жең ичинде кийин канча убакыт өткөндөн кийин чыгып канча маселелер айтылды, эл ишенбейт. Мисалы мен деле өзүм жаран катары ошо үзөң куш маселесин билбейм, кумтордун акыр келишин билбейм, көп эле нерсени билбейм, тетиктикин деле жакшы билбейбиз азыр. Айбек мырза, бирок мисалы ошол эле учурда мына жана биз айтып атпайбызбы, ошол эле социалдык тармактарда мындай бир тараптуу ушул маалыматты мындай башкача өңүттө берип аткандар дагы жок эмес экен да. Бул боюнча оюңуз кандай? Мисалы ошол баягы эл баардыгы нааразы болуп турган учурда, мисалы бул 2018-жылы берилди. Ошол 3 гектар 2018-жылы берилип салды. Булар жерди сатып салды деген бир өңүттө да берип атпайбы маалыматты? Ушулар боюнча кандай оюңуз? Бул дагы толук мүмкүн, анткени саясатта үчүнчү күчтөр ушул нерсени пайдаланып, элдин дагы бир нааразычылыгын күчөтүшү мүмкүн да. Ал дагы эске алынат, анткени ал бул бийликтин убагында жеткиликтүү, мүмкүн ачык болбогондон да. Күмөн маалымат ар дайым үчүнчү күчтөргө колун ойнойт да. Ошондуктан bunday маалыматтар убагында жеткиликтүү, түшүнүктүү, жашырбай ар бир деталын айтса, эл түшүнүү менен кабыл алат. Кеп ошол маселелер мынакей бул Жогорку эми шаар кеңеште эле ушуну көтөрүп калып жакшы болду. Мүмкүн бул дагы башкача болуп көтөрүлбөй, дагы муну башкача берсе, эмне үчүн жашырдыңар, тиги бул. Мына бүгүн деле азыр 37 угулган эмес, азыр угулуп атат. Көрдүңөрбү? Жок, бул айтылган. Мен угушумча айтам. Анан ушул нерселерди биз тактап элге убагында жеткириш керек да. Үчүнчү күчтөр сөзсүз түрдө ар бир маселени эмне только үчүнчү күчтөрү баягы провокация кылайын деген жарандар деле болушу мүмкүн. Өзүнүн өмүрүндө адамга бир жакпаган нерселер бар. Ушундай адамдар бар, алар деле чыгарышы мүмкүн да. Бул деле кепилдик жок да. Ошондуктан бул бийлик негизги мамлекетте жоопкерчиликти алгандан кийин все равно бийликтен болот да, суроо талаптын барчы. Алар убагында жеткирип, убагында ар бир маселени түшүндүрүш керек да. Ошондуктан жанагы мен көтөргөн маселелерди деле бул бийликтин эсинде болуш керек. Келечекте булундай маселе дагы көтөрүлбөш үчүн биздин талабымды жана 3 гектар көптү айтып кеттим, жанагы ошо посольствонун салынышы дагы. Андан тышкары биздин өзүбүздүн жарандарга болгон мамиле өзгөрүш керек. Мен айтайын дегеним, биздин жарандарга келгенде эле жери жок.
биздин жарандарга келгенде эле акча жок, анан кийин момундай эле коррупционный тест болсо эле акча таап ала калат, анан тиги музейге эле акча таап ала калат. Тилекке каршы адамда приоритет боюнча акча өтө көп керек болгон нерселер бар. Ошондуктан бийлик да өзүнүн элине болгон мамилени өзгөртүп, ошого биздин жарандын, биздин жердин ыйыктыгын түшүнүш керек да. Кеп тилекке каршы биздин баягы бийлик ошол эл аралык мамиледе өзүнүн үзөңгү куш болуп, каркыр болуп, мен деле ал маселелерде чыккам да. Кандай мыйзам бузуу менен, кандай шашылыш менен өткөргөнчү, кандай эл жапасын чеккен, ошол эле могу түштүктө чек аралар уңгартуу маселеси болобу, бул элдин көкүрөгүндө турган маселе да. Тилекке каршы биздин убактыбыз аягына келип калды. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда калыс теле берүүсү болду. Биз Кытай элчилигине ижарага берилген жер боюнча талкууладык. Биздин студиябыздын коноктору жарандык активист Бузурманкулов Айбек мырза болду. Жанакы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Аматов Рыспай мырза болду. Сак саламатта калыңыздар.